Кудай, бул алдейди бирөө алып келип, эшиктин алдына таштап койду деп атасың ба эмне? Кана жаткызчы бул жерге. Жаткыр. Кана карачы, жанында бир нерсе жазуу жок бекен я? Келчи кана. Ай, кантип болбойт, жазуусу болуш керек. Жок. Мына, бул жерде белгиси бар, аты мындай деген. Эч нерсе жок бекен. Карасаң жашлап. Жок. Карап көрчү жашлап. Бол. Ey, balam, көп селпилдеме келе балдар. Биринчи коңгуроо шыңгырады, сабак башталды. Азыр ушундай болуп калды да, Кулаганга бир муштум сиз уруңуз, Галип байке. Эй, эмне? Бул эмне деп атат балдар? Ой, эч нерсе деп айткан жок. Досубуз чындык менен түштүн ортосунда ара берүү болуп атат. Кеттик балдар. Балла. Бал. Макул дечи досум. Бирок мен калп айта албайм да. Мени ук, Марио. Эч ким укпайт, түшүндүңбү, Марио? Албетте Сейби, биз эч кимге айтпасак ким укмак эле? Мен ук досум. Сен өлүң келип жатабы? Сүйлөбөй, оозуңду жап, баланын ооруган жерин козго. Болдугула балдар, болдугула. Жүргүлө, мүдүр келип калды элек, класска кирип кетели. Чынын айтчы, мүдүрдөн коркуп атасың же сынактанбы? Менимче экөөсүнөн. Мүдүрдөн, анан сынактан. Макул. Азыр. Кимден коркуп атасың? Азыр. Болдугдан же сабактанбы? Макул. Ушундай коркок да. Обай, бул менин оюма эмне үчүн келген жок эй? Эмнени ойлоп атасыз же? Токто. Мен бул маселени түшүндүм. Бул алдейди эч ким босого таштаган жок, Пакизе. Ай, андай болмок беле. Мен таап алып келдим. Эмне өзү келди дейсизби? Ой, жок эй. Мен да ошону айтып атам. Ой, Пакизе, болдучу, бул Рыфаттын кылганы анык. Ал кандайча? Кандайча болмок эле. Анын оюнча мени кайра сынап атат. Мен эне боло аламбы же боло албаймын деп чымындай мээси менен. Ай, кичинекей алдей менен коюңузчу же анчалык болбойт да. Ошондой, Пакизе, ошондой. Эмне таң каласың? Тигил микроб менен биргелешип, гиперактивдүү жээндериңди сен алып келген жоксуңбу? Ой, антип айтпаңыз, жиже. Мен кайгырып атам. Ай, мен айланып кетейин. Бирок мен бул нерсени билип алдым. Чоң балдар жетишпейм, кымындай алдей мен алдайын деп жатат. Ой, алтыным десе. Ой, же, кымындай алдейди Рыфат байкеге ким берет эле? Бул Рыфат. Кабатыр болбо, бир айласын тапса керек. Бирок мен ишенмек билем. Ишенесизби? Ишенбейм. Мына бул тармал чачтарымдын астында жаркыраган жалындаган мээңди дагы эле биле албады чирген пияздай мээси болгон жолдошум. Бирок мен муну сен жаныңа коет билем. Рыфат, ой менин козум десе. Ай, муну карачы. Пакизе, курсак ачты дейсиңби? Мен сүт ысытып келейин. Сүт ысытайын. Ой, менин козум, эмне болду сага алтыным десе, эмне болду? Ой, жаным десе. Балдар, тигил үйдө кандай үй? Аябай кир экен го. Самын каякта, тиш пастасы каякта, эч ким билбейт. Бардык жер кир, чаң, кадимки окуучулардын үйүндөй эле. Осман агай, үйдөн куулуп карагандай абалга түштүң. Осман агай, мугалимдердин бөлмөсүнө карап сиз таба албай бияка келдим. Таза адам болбоду суунун жанында го дедим. Агай, кичине сүйлөшсөк болобу? Агай, мага капа болгондо өзүңүздү көрсөтүп жатканыңызды билем. Катамды оңдоюн, агай. Уруксат этиңиз, сүйлөшөлү. Сизге үйдөн кетиңиз деп айтып, чоң ката кылганды мойнума алып атам. Бирок Сабагым бар, агай. Жакшы калыңыз. Жанер, биринчи таарынып, кийин эч нерсе айтпай кетип калган сен эмес беле? Эми Осу Пойраз менен спектакльде аткарып атасың деп мага ачууланып атасың. Эч нерсеге ачууланган жокмун, Дуру. Анда жараштык. Эми сенен алыс болгон учурда жакшыраак түшүндүм. Сен ушундай катуу сүйгөнүмдү.
Жанердин келгени жакшы болду окшойт. Карасаң, Дуру жылмайып эле калды. Ооба. Порас, сага ыраазычылыгымды билдирем. Тиги акыркы болгон баш алманда сүйлөшө алган жокпуз. Сынакты тапшырганым сенин жардамың менен болду. Кандай тиешеси бар? Мен эчтеке кылган жокмун. Жок, сен болбогондо сынакты тапшырганды кой. Апам сынакка киргенге да уруксат бербейт болчу. Маанилүү болгон сенин ийгилигиң. Чынында мына бул кыйын болгондор ачууландырып атышат, бирок Саламатсыңарбы, балдар? Отура берсеңер болот. Бүгүн сабак болбойт. Мүдүр бей менен сүйлөшүп уруксат алдым. Театр оюнуна тиешелүү маанилүү өзгөрүүлөр болду. План боюнча ансыз да алдында болгонубуз үчүн 2 сабагыбызды театр залында даярдык кылганга бөлүп койдум. Оюнга катышпаган балдарга уруксат. Кана эмесе даярдангыла. 10 мүнөттүн ичинде театр залында жолугушабыз. Осмон агай мага ачууланып атат. Туура эмес деп айта албайбыз, Митин. Ал сенден жашырып ижара акчасын да төлөп коюптур. Аны сен үйдөн кууп салдың. Ооба, кичине түшүнбөстүктөр болгон эле. Акча жөнүндө сүйлөшкөндө эле эмне мынча ыңгайсыз болосуң, түшүнбөйм. Ыңгайсыз болом, жинденем. Мейли эми. Сен мага бир пикир сунуштачы. Бул кишинин таарынчын кантип жазам? Ага бийлик алсаң кандай болот? Белек дегенин гүл сыяктуу нерсеби? Токтой тур. Азыр мага гүл албай туруп Осмон агайга белек бербесең, мен капа болом, Митин. Кандайчы сага гүл бербедим, Yüksel? Ресторанга барганда мен сага гүл алдым эле. Ал эсептелбейт, Митин. Ой, кайдан билейин эми? Бул эми сен мага пикир айтчы. Негизи менин оюма бир нерсе келди. Эмне? Ал эмне жакшы көрөт? Ой, бул сынактан да өттүк. Эми дагы бирөө бар. Эй, Сейфи, буйруса бир университетке өтөбүз, Ооба. Иншалла. Кыздар, биздин класста Мурат бар го? Өтпөй калыптыр. Жакшы эле үмүттөнүп аткан. Байкушка жаман болду. Үй бүлөсү да түшүнбөйт экен. Эмне кылат эми? Ай, байкуш десе, кийинки жылы тапшырып өтөттүр эми. Көрөбүз го эми. Үй бүлөсү кайра сынакка киргенге уруксат берсе экен. Жакшы эле жеңип алдык, Сейфи. Ооба, жакшы эле, жакшы. Досум, мынчалык чоң ойткон кереги жок. Акыр заман эмес го. Эмки жыл киресиң сынакка. Ооба досум. Окууга өтүү эптүүлүк болгонсуп. Эме да эми. Еткин туура айтып жатат. Эми өлмө эмес го акыры. Ошого неме дедим? Досум, байкасаң темабыз өзгөрбөй койду. Ооба да. Кыздар, силер театр залына барбайсыңарбы эмне? Барышыбыз керек. Элиф эже эмне дейт экен, кызыгып атам. Кеттик, жүргүлө. Балдар, бул спектакльге мен да аябай кызыгып атам. Баралыбы? Баралы. Ансыз да тиги Дуру менен бир сахнада ойнойт экен. Жиним келип атат. Кеттик, Сейфи. Кеттик. Бол. Жүргүлө, кеттик. Бол эми. Тур, Сейфи. Кеттик. Бол эми, Сейфи. Тур. Жүр. Кеттик. Жүр, кеттик. Кеттик. Пакизе, столдорго сүлгү кой. Ой, бул кайдагы көбөк? Билбейсиз да, Рыфат байке? Билбейм. Бул ал дейди, мен эшиктин алдынан таап алдым. Билесизби? Койчей. Эмне болду, таң калдыңызбы? Эй, Пакиза, бул эмне? Табышмакты сүйлөөчү болду. Албетте таң калдым. Алла, биз эч таң калган жокпуз, Рыфат байке. Эмнегедир эч таң калган жокпуз. Ой, Кудай. Пакиза, жакшы түшүнүктүү сүйлөөчү. Күн чыкты, сенин башың кайра иштебей калды. Эми сен Айнур эжеңдин тарабына өтүп кеттиң менден. Ал эмне дегениңиз? Кандайча эмне дегениңиз ой? Мен сенин 3 гиперактивдүү жээндериңди бул жерге алып келдим го. Ага каршылык катары Айнур бул бөбөктү бул жерге алып келди.
Ошондой дейсизби? Ой, Рыфат байке. Бирок мен сиздин кылгандарыңыздын эч нерсесине түшүнбөйм, Рыфат байке. Түшүнбөй турган бир нерсе жок го. Түшүнбөй турган бир нерсе жок го, Пакиза. Биринчи куурчак бөбөктү алып келди, эми болсо чыныгы бөбөктү. Мени бөбөк оюнуна көндүрүп атат Айнур Санжаклы. Бирок Айнур эже муну эшиктин алдына кое алат дейсизби? Кымындай бала го бул. Ооба, Пакиза, албетте. Кое алат, Айнур муну кылат. Бирок Рыфат Санжаклы ишенмек беле? Ишенбейт. Айнур Санжаклы сен кетип атканыңда мен келаткам. Ооба, байке, ооба. Болду, бар, мага кофе жасап кел. Сиз бөбөккө тамак бериңиз. Уду. Мен де далдей. Сүтпү? Сүт берейин. Кана иччи. Сүт ичпейсиңби? Эмне кылалы? Киного барабызбы? Айым, урматтуу айым, кичүү айымдар келишти. Сиз бакчага чыгыласызбы айым? Эмне болду эже? Урматтуу айым, барып өз көздөрүңүз менен көрүшүңүз керек. Достор, берилип аткарбай атасыңар, байкап атасыңарбы? Хакан образга кирчи кичине. Балдар, оюнубуз жакшы болуш үчүн дагы көп даярданышыбыз керек. Аз эле убактыбыз калды. Эмне үчүн аз эле убактыбыз калды, эже? Мүдүр бей өзү баарын түшүндүрөт, азыр келип калат. Болгула эми, маанайыңарды көтөргүлө. Хакан, Суна эже туура айтып атат. Сүйлөгөндөрүңөрдү кичине жакшыраак кылышыңар керек. Кана эмесе, экинчи сахнага өтөлү анда. Дуру, Пойраз. Сунушумду кабыл кылып, мени кандай кубатканыңызды билсеңиз, Фикрет айым. Суранам, антип айтпаңыз Эшреф мырза, мени уялтып атасыз. Гүлдөй болгон беттериңизди бир жолу мага өптүрсөңүз, жанымды курман кылууга даярмын, билесиз. Балдар, карагыла. Балдар, ал кандай жардамчы болуп жатат? Бала каармандын образына кире албайт экен. Кичи айым деген эмне? Кичи айым эмне? Туура болгону кичүү айым. Кудай атобо. Колуңдан келбесе сахнадан түш иним. Пойразды эмне кылыш керек? Мен ролимди алганы аз келгенсип. Сахнада баарын колдонуп, Дурга жакын болгонго аракеттенип атат. Мен болсо бул жерде кол бутум байланып жөн эле турам. Досум, ичим атышып атат. Биз сахнада сонун аткармакпыз. Кыялдарым жок болду. Эч кандай үмүтүм калган жок. Менин көздөрүм караңгылап кетти. Жан, тиги сахнага чыгып өзүбүздү көрсөтүп коелубу? Дөдүрөөчөй Сайко. Ансыз да мектепте күнөөлүүбүз. Чоң рахмат. Ишилгери достор. Чоң рахмат, мүдүр бей. Кош келиңиз, мүдүр мырза. Мен балдарга эч нерсе айткан жокмун. Сизди күтүп жатканбыз. Чоң рахмат. Ошол достор. Мектебибиз бул даярдаган спектакль менен мектептер арасында боло турган жарышына катышабыз. Сонун болуп тур, агай. Туурасын айтыш керек. Бул ишти баштап жатканда мындай максатыбыз жок эле. Бирок уккан маалыматтарга караганда бул уюштуруу иши жөнөкөй жарышма эмес экен. Чоң сыйлыкты ала турган мектепке компьютер лабораториясын куруп беришет экен. Дагы эле мектебибизге керек болгон нерсе экен. Ооба. Анан айрыкча спектакльдеги окуучуларга бирден таблет компьютер белек беришет экен. Университет менен мэрия чогуу уюштуруп жатышат достор. Ошондуктан көп көрүүчүлөрдүн алдында аткарасыңар. Кабарды биз дагы кеч уктук. Сынактарыңар башталайын деп калды, билем. Бирок силер эки ишти чогуу алып кете аласыңар. Буга ишенем. Себеби мыкты окуучуларсыңар. Элиф эжей, Суна эжей, сиздер дагы жакшы даярдайсыздар деп ишенем. Чоң рахмат, мүдүр мырза. Рахмат, агай.
залында көргөн жоксуң, Кенан. Мушташып кете жаздашты. Бул Бахадыр маселесин каяктан билип алышыптыр? Билбейм. Анын үстүнө биз деле жаңы эле укпадыкпы? Бирок Бахадырга асылгандары такыр жакшы болгон жок. Мына кара, мүдүр мырзанын четтетүү чечимине каршы балдар коргоо механизмин табышыптыр. Болбойт. Баары бир туура эмес кылып атышат. Мейли, бирок мен ушул үчүн айтып жатам. Мүдүр мырзанын четтетүү чечими туура эмес деп айтам. Эми балдарды эки топко бөлүп жатат. Бирок мындай кылгандары да болбойт да. Жок, эми эмне болот? Балдар эми спектакльден четтетилгенден кийин барып сабак окушат беле. Койгулачы, айланып кетейин. Кечирип кой. Бирок бул Салих бей окуучунун психологиясын түшүнбөйт экен. Сен дагы бир аз этият болушуң керек, Кенан. Эмнеге? Мүдүр мырзанын бөлмөсүндө болгондорду айтып бердиң. Баласына айырмачылык көрсөтүп атат деп күнөөлөдүң. Бул дагы туура эмес. Искусство жана искусство адамынын досу Тармалов кафе. Жаштар, туура жердесиңер. Рыфат баке, чын сизге кантип ыраазычылыгыбызды билдиребиз билбейм. Кафени бизге таштаганыңызга чоң рахмат. Койгулачу балдар. Эми мындай мага ылайык жакшы роль болсо, искусствого мен дагы салым кошкум келет. Еткин? Жок, андай жакшы Рыфат байке. Ансыз да ашыкча кийимдерибиз жок. Ал ишти өзүм жагырам деп айттың элең го? Ой, болду балдар, кичине сабыр кылгыла. Менин планым бар. Дуру менен Айшагүлгө айтып койдум. Алар бизге ой жүгүртүү жагынан жардам беришет. Баарын түшүндүрүп берем. Бир нерсе түшүнгөн болсом, жинди болоюн. Жок, жинди боло албайсың. Жардамчы эже менмин. Балдар, эң кыйын күндөрдө силер мага үйүңөрдүн эшигин ачтыңар. Мен да силерге кафемди аманат кылып жатам. Эмне керек болсо ичкериде бар. Пакизе силерге жардам берет. Болуу же болбой калуу мына. Макул Рыфат байке, билебиз. Бүт маселе ушул. Ооба. Макул балдар. Көрүшкөн чанда. Жакшы калгыла. Жакшы кал, Пакизе. Камаз, фараларыңды өчүрүп четке чыгып калыптырсың. Тынччылыкпы досум? Ооба да досум. Ичине өзүңдү кармасаң, жашоо бүткөн жокко. Боло тургандан өлүмдөн кача албайсың. Эй, сайкопат, кантип көңүлүң көтөрүп алгансың мынтип? Болгон өлүм, сөлүм бул эмне дегениң? Досум, өзүмдүн көйгөйүм өзүмө жетет ансыз да. Силер дагы тийишпегилечи. Мен болгон нерсени айтып атам да. Жөнтүрчү. Апам жалып атат. Мен эми апама эмне дейм? Мындан көбүрөөк көтөрө албайм досум. Сөзсүз сынакты сураса керек. Канча бал алдың деп сурайт. Мен апама эмне деймин? Жооп бер досум, жооп бер. Жооп бер да, баарын ачык айт. Апа де, мындай де, кыла алган жокмун де, келерки жылы де. Ансыз да апаң чыдабай сени кечирет. Болбойт. Апама айтсам, апам барып атама айтып коет. Атам болсо мени алып оңдоочуга алып барат. Оңдоочу болсо кий жумушу кийимдерди дейт. Анан эч качан ал жерден чыга албайм. Досум, биз эмне деп айтабыз? Карма. Ажатканага кетти дегиле. Ажаткананын тешигине түшүп кетти дегиле. Алды дегиле, кетти дегиле. Бир нерсе деп айткыла досум. Бир нерсе деп айткыла. Досум, ансыз да алар менен сүйлөшөт элең го. Айтып жеңилдеп ал. Болбойт. Жок дегенде азыр чыдап турушум керек, достор. Кармагыла, бир нерсе деп айткыла же. Мен апаң айтып коеюн анда. Эй, досум, жилдисиңби? Эмне деп айтасың? Сейфи, бул кылганыбыз такыр жакшы эмес. Мен айтып коеюн. Алло. Коңгура шыңгырады балдар келди деп ойладым. Сиз эмне кылып жүрөсүз агай? Осмон агай, ортобузда капачылыкты жоюйун деп келдим. Сизге кылгандарым үчүн кечирим сурайм. Үйдөн кууганым үчүн кечириңиз. Достукту бузуу оңой, бирок оңдоо кыйын. Бекер эле келепсиз. Агай, ой агай, суранам коюңузчу. Өкүнүчтүү болбойсуз. Биринчи мени угуп койсоңуз. Намысымды жерде тепселеп койдуңуз. Жакшы барыңыз, Метин. Агай, Осмон агай. Баары экинчи мүмкүндүккө татыктуу турабы? Сиз экинчи мүмкүнчүлүктү да колдоно албадыңыз агай. Бейпилтүн. Агай, чын айтып атам. Куту мен таң аткыча эшиктин алдында турам. Чечим сиздики. Биз келдик. Кыздар, айткандарымды алып келдиңерби? Эткини алып келдик. Бирок Кудайдан корксоң, булар силерге эмне үчүн керек? Чындап эле, буларды силер эмне кыласыңар? Түшүнгөн жокмун.
сонун чын эле сонун так мен каалагандай. Еткин, сен өзүнчө учуп кеттиң ғой. Досум, булар кайсы ишибизге жарайт? Еткин продакшн тартуулайт. Жашыл сарайдын махабаттары. Пай 2 грамм бээси бар эле, ал дагы жок болду. Жетсет Еткин, орой болуп калды. Достор, мен башымды жооткон жокмун, түшүндүңөрбү? Эми балдар, баарыбыз мүдүрдүн анан мугалимдердин маңдайында бузулган абийирибизди оңдош үчүн бул жарышка катышып атабызбы? Ооба. Анда жасалма спектакль даярдап жатсак, кийимдерибизден баштап аткарганыбызга чейин баардык нерсе укмуш болуш керек. Агай, сураныч, сөздүн маңызын айтыңызчы, себеби менин убактым аябай кымбат. Агай, эгерде жарашсак, бул кутудагы бардык нерсе сиздики. Пара берип жатасызбы? Коюңузчу агай, белек. Ижара акысын төлөдүңүз го. Анан үйдүн карыздарын төлөп койдуңуз. Бул колундагы нерсе майлуу жерлердин эч нерсесин калтырбайт. Ой, агай, коюңузчу. Мени мындай нерселер менен алдап коем деп жатасызбы? Эми сиз кое туруңуз агай. Сөзүмдү бөлбөңүз. Бүттүбү? Бүтпөдү. Бул колумда көргөнүңүздөй глицерин менен суюксамын, ичинде болгон дымдандыруу нерселердин жардамы менен жарылган нерселерди жок кылат. Манго ароматы. Манго. Бүттүбү? Бүтпөдү агай. Бүт элек. Бул колумда көргөнүңүздөй полду тазалоочу буркураткан гүл жыттары менен үйгө жаздын жытын берет. Бүттүбү? Бүт элек. Бул колумда көргөнүңүздөй... Агай, мени көндүрүп алдыңыз. Мени жакшы билесиз да. Кудайга шүгүр агай. Чын өзүмдү сизге карыздай сезип жаткам. Yükseleeceğim мага таарында. Сизди үйдөн кууп салганым үчүн. Кеттик агай. Ансыз да буюмдарым босогон, жанда даяр. Дароо кеттик. 3-4 күндөн бери үйдө меселем. Эми баардык жерди кир басып кетсе керек. Баардык жер кир болсо керек. Болмуз, кеттик. Менин чемодандардымды алып аласызбы? Кудай атоо. Жетсет Еткин. Жинде болуп калдыңбы эмне? Досторум, сурана мага ишенгиле. Чында аябай сонун болот. Биринчи болобуз, анан мектептин сыймыгы болобуз. Такыр туура эмес, достор. Менимче дагы. Анан аял ролдору дагы бар. Аларды ким аткарат? Мен такыр аткарбайм. Мен дагы аткарбайм, досум. Негизи эми биз аткарабыз дейт элек, бирок мүдүр бей ансыз да ачуулуу. Өзүбүздү отко түртүп алабыз. Эми кааласаңар аткарабыз, бирок Болбойт кыздар. Биздин ишибиз башкача. Биз эч кимден жардам сурабай, бир нерсе кыла алганыбызды далилдейбиз. Ооба. 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 Досум, бул ооба андай ооба эмес. Андай эмес. Уксаң мени. Булар деген жигитти капагала турган аракеттер да, түшүнүп атасыңбы? Ооба. Менимче дагы. Мен кылам, досум. Булар актер болгонун мааниси ушул да, досум. Ролду тандабайсың. Ха? Мына Супер Марио. Мына сахнада көрүм келген аракеттер ушулар. достор, негизи Еткин бир жагынан туура айтат, Аял уруксат берсе мен да кошулам, балдар. Анан ансыз да бул карьерам башталып калган билесиңер. Аны уланткым келип турат. Мейли, 2-3кө бөлүнүп кеттиңер. Силер кошуласыңарбы? Макул чей. Мейли, болуптур, макул. Бир балени баштап өлөбүз акыры. Кайра өзүңөрдү шерменде кыласыңарбы? Аялдын кийимин кийбегениңер калды эле. Аны да кийгиле, толук болуп калсын. Сен ал жерде бизди тыңшап турасыңбы? Ушакчы? Карап сүйлө, тилиңди кесип коем. Койчу, кесчи гана көрөлү. Жанер. Балдар, эмне кылып жатасыңар, Балдар жапайы батыштын баарына айланып жибердиңер го бул жерде. Өзү баштады, Пакизе. Мени ушарчы деген жигитти карагыла. Оозуңарга калемпир сүртүп коемей. Дос болуп тынч болгон силердин ниетиңер жок. Пойрас, подносту бер. Пойрас, сен бүгүн аябай чарчадың. Болду, бара бер, бол. Баарыңардын оозуңарга калемпир сүртүп коем. Айшыгүл, биз да кете берели эми, Жанер, эч ким менен урушпа, макулбу? Макул эми. силерге ийгилик. Ийгилик бизге керек болот. Балдар, болгула. Аз сөз көп иш, алгыла.
Досум ушундай топу болмок беле, үстүнө топу деп жазып коюпсуң. Топу да. Сен биринчи өзүңдүкүн карачы. Топу деген кызыл болот досум. Аябай жаман болду. Топу деп коюпсуң, дос. Болбойбу? Айнур, бул каяктан чыкты эми? Лотереядан. Кайсы лотерея? Улуттук Рыфат лотереясынан. Өзүнчө мага апа боло албайсың деп далилдейт экен. Таап алыптыр, ким билет каяктан алган. Айнур, бул кымдай ал дей го? Рыфат каяктан таап алат мындай ал дейди. Эми бул бөбөктүн апасы ким, атасы ким? Жезде мени күлдүрбөңүзчү Кудай үчүн. Рыфат үчүн бул нерсе оп оңой эле иш. Мындай иштердин канчасын кылды дейсиз? Билбейсизби Рыфатты кандай экен? Бирок бул алдый апасынын жанында болуш керек. Аябай сонун экен, ата? Чын эле аябай сүйкүмдүү. Ата, Элиф эже, сиздер үйлөнөсүздөр го? Эгерде иним болсо, ушундай болобу? Эми ушул бөбөктөй сонун болобу? Балам, сен дагы кээде эмне дегениңди билбей каласың. Азыр андай сөздү айта турган кезегиң беле. Сенин уйкуң келиптир. Айнур жеңиси, мунун уйкусу келиптир. Кана өкпөсүн тең алып, сен уктатып Макул кел. түнүңөр бейпил болсун. Бейпил түн. Келчи гана көк мончогум. Эй досум, кара, бир чабам азыр. Жер сүлгөнү кийме чачты берип койдуң. Ой, шерменде болобуз досум. Эмне кылалы досум? Лотереясага чыкты. 2 кийме чач бар эле, аны да кийип алдык. Еткин, сен муну жакшылап тазалаганына ишенесиңби? Анан кийин кир болуп калбасын. Осман агайдын колу тигендей эле таза. Өзүмдүн колдорум менен тазаладым. Сага дагы жарашып эле калды. Сайкопак. Сен азыр бир урам дейсиң, анан көрөсүң. Ансыз да жинденип атам. Тарт колуңду. Жетет, көп сүйлөбөгүлө. Репетицияны баштайлы. Кана эмесе? Эмне дейин дедиң эле? Кенан, менин атакем Стамбулга келатат. Келсин. Эмне? Стамбулга келатпырбы? Кабатыр болоруңду билем. Бирок ал дагы сен менен тез арада таанышкысы келип атат. Биз дагы жакын арада бара албайбыз да. Түшүндүм. Качан? Балким эртең же бүгүн келет. Эмне дейсиң? Мейли, келе турган болсо, эми келсин. Төрүбүздө орду бар деген маанинде. Мейли, мен айткандарымды оңдой албайм. Кенан, бирок атам менен жолукканда кийимиңе, кебетиңе аябай этият болушуң керек. Элиф, жаш балабызбы? Эми атамдын маңдайына жынс шым футболка кийип барбайбыз да. Эми ал жагы анык дейчи. Бирок атам үчүн биринчи көрүнүш маанилүү. Эми кандай башталса ошондой болот. Түшүндүм. Мен айтып коеюн дедим. Эми Жанер, сен Эшреф дегенди ойнойсуң. Түшүнүктүүбү досум? Марио, сен болсо сарайдын сулууларынын сулуусу жалгыз кызы Фитнатсың. Анда биринчи сахнанын репетициясын баштайлы. Кана эмесе? 3, 2, 1, баштадык. Эй, Еткин, колду кармаган жери болбосунчу эми. Ментип булар алыстан эле сүйүп, бирок жолуга албай жүрүшсө, ошондой аткарсак болбойбу? Болбойт, Жанер. Кара, бул жерде мен отурам. Досум, маңдайыңда жалгыз сүйгөнүң Фитнат турат. Бул ал менен жолуга алган кубанычтуу учур. Ага сүйүү менен, махабат менен карайсың, макулбу? Кана, кайрадан баштайбыз. 3, 2, 1, баштадык. Ой, Кудай үчүн мына бул бетиме карачы. Кайсы сүйүү, кайсы махабат жөнүндө айтып атасың? Сүйүүдөн да махабаттан да көңүлүм калды, чын айтып атам. Ой досум, кээде бар го аябай корс болуп каласың. Менин да намысым бар. Сен эмне? Мен эмнени жактырган жоксуң? Досум, болду, созбогула. Ансыз да маанайым жок. Баштасаңар баштагылачы. Болду, камазды жиндендирбегиле, болду.
Ey жүрөгүмдөгү жаранын дарманы, көздөрү жүрөгүмдү алаланткан сулуу сүйүктүм. Сиз жок болгондо өзүмдү алаланган отко таштагандай боло берем. Эй, жашообуздун көркү. Махабатыбыз сөзсүз бир күнү жанат. Досум, эмнеге күлүп атасыңар? Бир жерде бир нерсе өзгө. Мен бул жерде талантымды өнүктүр. Кичине апырып жүргөн жоксуңбу? Өнүктүр дос, өнүктүр. Сени эч ким кармаган жок. Кичине неме болду, неме? Кичине ашыкча. Алла. Мамунун айтканын кара. Араб жардамчынын кийими менен маңдайымда таң калып, толкунданып жатат чынын айтсам. Досум, мен жакшы эле образга кирдим. Күрмөмдү да кийдим. Силерден да ушундайды күтөм. Сен болсо колуңду карма. Мына искусство менен актерлордун досу Пакиза чайларыңарды алып келди. Балдар, араңарда Еткин деген бала ким? Еткин. Еткин, чайдан ал. Еткин, балким азыр дагы бирөө керек болсо, мен дагы Руфат байке дейле жакшы аткара алам. Мына, мисалы. Эй, мазар! Эй, кырлардын ичине оюлган келин бөлмөсү. Неме? Ромео! Ийгиликсиз сүйлөмө. Кандай? Болдубу? Көп апыртып жатасың, Пакиза. Табигый болгонго аракеттенебиз. Сен бул багыттын жолдошу эмессиң, Пакиза. Болгон жок, Пакиза. Болгон жок. Сен неме? Бирок карагыла, кийме чачтын кереги жок. Үйрөнө алам. Болгон жок. Силер да аябай керек элеңер мага. Болгон жок. Башка жерде аракет кыл. Баштагыла. Эй, токто. Бол. Бул жолкусунда аны муну каалабайм. Мына карма. Карма мен. Бахадыр. Сынактын жыйынтык үчүн сени куттуктайм. Аябай жакшы баа алыптырсың. Муну сенден күткөндөй эле. Экинчи сынакты дагы ушундай тапшырышыңды күтөм. Спектакль даярдыктары кандай болуп атат? Эмне кылайын деп атасыз? Болгону жашооңо кичине киргенге аракет кылып атам. Аракет кылбаңыз. Болду, унутуңуз. Анан сиз менден сурабай туруп, баарын абалыңызды кантип айтып коесуз? Мен эч кимге эч нерсе айткан жокмун. Албетте менден жооп ала албай башка айла табайын дедиңиз. Ой, кандай сонун жашап атканбыз. Бири-бирибизге аралашпай. Кайдан пайда боло калды аталык сезимиңиз? Бахадыр, уулум. Жок, андай эмес. Мен болгону сиздин окуучуңузмун. Адамдар атам болгонуңузду билгендери мени кызыктырбайт. Болгону сиз күбөлүккө жазылган эле атасыз. Ошол эле. Kızım. Gel çıkana canıma gel. Gel. Çaşların emne olup kalgan. Daro tarafında. Bol tara.
кебетең кантет я. Кебетең эмне дейт? Окуучуга мындай кебете жарашат беле. Тентек сыяктуу мына бул кебетеңди кара. Оңда мына бул галстугуңду. Галстугуң бир жакта, көйнөгүң бир жакта, эч тартип, адеп деген калбаптыр да. Кана болгула, сабакка киргиле. Sen, kelçi kızım. Sen çarşыңды boyap aldın bu ya. Turmağыңды da boyap algan turbaysın ba. Tezinen öçür. Bu da ne degendik ya, gir sabaka. Sen balam ber gel. Sen ber gel. Gel, mınday tur. Bular kıskarak bolş gerek, düşündün mü? Kıskarak. Kanday ne bezgör ya? Gir sabahına. Байке, кечиресиз, бирок бул жерде эмне кылып атасыз? Карасам үрөйдү учурушат. Ha men bolso көргөнүмдү тарбиялап атам. Жок, менин окуучуларыма эч ким бакыра албайт. Demek sizdin окуучуларыңыз. Эми түшүндүм. Эмнеге кебетелер мындай болгонун. Үстүндө сизге окшогон мугалимдер болгон учурда. Баары түшүнүктүү. Байке, сураныч, мектептен кетиңиз. Өзүңүздү кимди ойлоп атасыз? Сен кимсиң я? Кимсиңден? Сабак башталып калды. Гарри, мына бул кишини кетирчи. Эмне киши дедиңби? Мына бул киши болуп калдыбы? Кана келчи, бул жерге. Кел бери. Бул жерге де. Мырза. Болду, агай. Болду. Мен жайгарам, сиз сабак барыңыз, агай. Ай, тынччылык бу байке. Сизге эмне керек? Сен менден эсеп сурап жатасың ба? Өлдүк. Байке. Мына бул мектепке жакшы адам келсе, тишимди сындырам. Чын айтам, тишимди сындырам, Ой. Ай. Келчи гана. Мен алтыным. Кел, бисмилlah. Келчи гана. Опа. Апай, бул дагы эле сендеби? Эмне кылмакмын, Рыфат? Бул эмне сага буюм биле алмаштырып койгондой. Кудай тоо. Созуп жибердиң козум. Бул бөбөктү жиберчи апасына, барсын. Сен мени шылдыңдап жатасың бе я? Ансыз да үйгө келбей атасың, баланы да карабай атасың. Колума карматып кетип калдың. Тармалым, менин бул шайтанга эч кандай тиешем жок. Мен дагы ишенип алдым. Келе соомун да, ишенчек жиндимин да, сага дароо ишенип алдым. Ой, Тармалым, алдаба. Рыфат, мен дагы көп жиниме тийбе, ансыз да жиним төбөмдө. Таң атканча ыйлап уктабады. Бір. Анан сен муну көрүп, эне болуудан баш тарттың, туурабы? Жок, мырза, баш тартпадым. Эч ким мени бул нерседен баш тарттыра албайт, уктуңбу? Мен дагы качан болот деп жаткам. Рыфат концерти башталды. Таң атканча мен уктум. Эми кичине болсо да сен уккунуң, макулбу? Кана алчы. Токтоду. Ой, ыйлабай калды. Рыфат, такыр жылба ордуңдан. Каяка козум? Уктай албаган уйкумду уктаганы. Айтмакчы, ыйласа асты үстүн алмаштырып кой, Сураныч. Мейли анда, мен кеттим. Айнур, кетпе. Тармалым. Кетип калды. Эй, сен кандай сулуу немесиң? Аябай кызыктай экенсиң. Чипи деп менин мурдумдан түшкөндөсүң. Мага окшош. Сенин атың ким? Али атыңды айта албайсың да, Сага мындан кийин Рыфат Жуниор деп ат койдум. Бисмиллахиррахманиррахим. Рыфат Жуниор. Сонун ат болду. Кир. Мени чакырыпсыз. Ооба, чакырган мырзам. Балдарга эмне үчүн айттыңыз? Эмнени? Коюңузчу мырзам. Түшүнбөгөндөй болбоңуз. Бахадыр менин уулум экенин. Балдарга сиздин айтканыңызды билем. Мындай нерсе жөнүндө ушак чардым деп ойлоп атасызбы? Ойлогон жокмун. Билем. Мындай өзгөчө. Анан жеке маселени окуучулар менен сүйлөшө турганым кантип оюңузга келди? Кенен мырзам, жок дегенде мойнуңуз каласыз деп ойлогом. Бирок карасам, сизден чындыкты күтүү болбойт экен.
Kenan мырза, мени атаң катары, мүдүр катарда кандай кыйын акыбалга койгонуңузду сезип атасызбы? Мындай нерсени кылган жокмун деп айта алам. Кылбаган бир нерсе үчүн күнөөлүү болуш жакшы эмес, мүдүр бей. Мен да түшүнүп атам. Ооба, аларды уктум, аябай кайгырдым. Жада калса кааласаңыз, Бахадыр менен сүйлөшөм. Жок, мырзам. Мындай нерсени такыр кылбаңыз. Бардык нерсеге мурдуңузду малганыңыз үчүн ушундай абалга келдик. Белмеден чыгыңыз. Мени кууп атасызбы? Кандай ойлогуңуз келсе, ошондой ойлоңуз. Монт. Жалар ошондой. Балдар. Качандан бери эшик тыңшай турган болдуңар? Ал эмне дегениңиз агай? Түшүнбөй калгансыз багыла. Бахадыр мүдүр бейдин уулу болгонун кантип билип алдыңар? Неме агай? Негизи биз мүдүр бей менен сүйлөшкөн арганбыз. Андан кийин сиздин сүйлөгөнүңүздү угуп ичине кире албай койдук. Анан биздин эшик тыңшадыңар. Агай, андай эмес болчу. Бир учурдагы окустан ошол жерде болуп калдык. Театр залында болгондорду да уктум. Мага карагыла. Жинеңерди түшүнүп турам. Бирок жинеңерди алып туруп Бахадырдан чыгарганга аракет кылбагыла. Университетте студент болом десеңер, жинеңерди кармашыңар керек. Бирок агай, мүдүр бей да бизди мектептен айдай албай атат. Ал маселе башка, бул маселе башка. Акылдуу эстүү болгула. Ал жакта бул жакта уруш чыгарбай, мүдүр бейдин да көңүлүн өзүңөргө бурбагыла. Жетет. Кана киргиле. Балдар, уккула эмне дейм? Эмне болду? Тиги биздин чатыр маймылдарыбыз бар го, кайра бир нерсе уюштуруп атышат. Кылышпаса таң калат элем. Бул жолкусун эмне экен? Биздин спектаклибизди бузганга аракет кылышат. Бул жиндилер эстерине келбей койду го. Келише албайт ансызда. Кече кафеде көрдүм. Мында айрандын идиши, аял кийимдерин көрсөңөр, базардагыдай эле болуп калган. Өзүнчө күлкүмүштү. Не кылайын деп атышат, досум? Токто, айтып берем, тентек уксаң. Мындай бир нерселерди жасап алышыптыр. Театр жарышмасына бизден кийин чыгышат экен. Болгондо да окшош спектакль. Балдар жакшылыкты түшүнбөйт экен. Өздөрү шерменде болгондор жетпегенсип, бизди дагы уят кылышат, ошондойбу? Ал иш андай оңой эмес. Анчалык оңой эмес. Кечинде кафеге келгиле. Менин оюмда бир нерселер бар. Макул. Kenan, эмне болду? Кайдан билейин, эмне болгонун? Сол бутум менен турдум окшойт. Токтой турчу, тынчтан. Айтчы, эмне болду? Ой, эртең менен келатсам, бир киши окуучуларга кыйкырып бакырып атыптыр. Бирөөнүн атасы окшойт, билбейм. Аябай жиниме тийди. Андан кийин мүдүр бей. Эми көзтең шайымды оодарышты. Токтой турчу, токто. Тиги эшиктеги киши кандай киши эле? Кайдан билейин? Элүүлөрдөгү киши, чачагарып калган. Келе жатып сен деле көрсөң керек. Ой, жинди неме окшойт? Мен азыр келем. Ой, чын мени оорлук кылып койдуңуз. Рак болуп калдым. Айтыңызчы, айтыңыз. Эмне керек, ким керек? Айтыңызчы, мен жардам берейин, байке. Сага эмне, киши? Сен өзүң ишиңди кыл. Бул мектептин кебетеси эмне дейт? Бардык жер таштанды. Сага берилген акча бекер кетип атат. Огудайым, сабыр бере көр. Ата? Акырында сизди таптык, Элиф айым. Элиф эже, бул киши сиздин атаңызбы? Галип, сен жумушуңду кыла бер. Бул сиздин... Галип, бар. Сиз... Мунайдагыла көп сүйлөйт экен, өтө көп сүйлөйт. Макул ата, мектепти башалман кылып салыпсыз го. Келгениңизде эмнеге айткан жоксуз? Колум бош эмес эле. Мектепте тартип салайын дегем. Жаманбы эмне? Тартип жок бул жерде, тартип. Анан сен дагы кош келиңиз дегендин ордуна сура калдың. Кош келиңиз, ата. Мына, достор, баарыңарды куттуктаймын.
биринчи сынакта бүттү. Эми мындан кийинки кадам аябай маанилүү. Алчы кызым. Кайра башталды досум. КамАЗ кантип кутулабыз азыр? Айланып тегерени ошол жерге келип атабыз. Ооба. Сейфи, ал кара балам. Кайсы университетти тандайсың, кызыгып атам. Досум, бүгүн баары тең эле КамАЗга асылып атышат го. Бул колумда көргөнүңөр Түркиянын эң алдыңкы университеттеринин таануту китептери балдар. Кайсы университетти тандай турганыңар маанилүү. Минтип көз жүгүртүп карагыла. Ошол алдыбыздагы 4 жылды ушул жактарда өткөрөсүңөр. Ошол. Кана баарыңар тандап алгылачы. Кызыл, кып-кызыл. Бети кып-кызыл. Башка жашоого киресиңер, туурабы? Көзерчишип чогуу барабыз, Сейфи. Агай, кир деп айтпаганыңыздан бул жерде эмес го деп ойлогом. Бош элесизби? Бош элем. Кириңиз. Агай, менин кээде дууру менен кыйынчылыктарым болот, билесиз. Минтип урушуп калганыбызда, ага таарынып калганымда мен өзүмдү ушунчалык жаман сезем. Мындай деп айта албай кала тургандай болом. Андай учурларда дайыма жанымда кимдир бирөө мени укса деймин. Эмне? Эмне айтайын дедиңиз эле? Агай, кечирип коюңуз. Мен Бахадур жөнүндө угуп калдым. Эми кечеги күнгө чейин билбейт болчумун. Бирок эгерде сүйлөшкүңүз келсе, мен дайыма бул жердемин. Азыр же болбосо кийин. Караңыз, эжей. Бул жанымдагы бала Бахадыр. Аябай сонун бала экен. Бахадыр кичине кезинде бир ката калган эле, эжей. Бирок кийин чоң катаны мен жасадым. Ал жаш бала болчу. Мен болсо чоң. Эми азыр болсо, азыр эмне кылаарымды, кантип жакындарымды билбей турам, эжей. Достор, Элиф эжейдин өздүк жумуштары болгон үчүн бүгүн биз менен болбойт. Бирок Берин эжеңер бүгүн силерди көргөнү келди. Университеттеги жылдарымды эстеп кеттим. Студент кезимде маданият центринде мындай кичине театр группасында иштеген болчумун. Аябай толкунданып кеттик. Анда эмесе достор, баарыңар даяр болсоңор баштайлы. Бол алтыным, башым сүйлө. Азыр жигиттер келишет. Эгерде силерди ушундай көрүп калса жаман болот. Айтпады деп түшүндүңбү? Мен ушу жерде болом. Бол. Сиз сарсана болбоңуз, эже. Сизди уят кылбайбыз. Сүйүктүм, бизди ажыратышат. Махабатыбызды жер жүзүнөн бир калем менен өчүрүп жок кылышат. Кайгырба сүйүктүм. Кайгырба сүйүктүм. Күндүн нурлары, айдын жарыгы, түн сайын көк сууларда бизди эч качан эч ким ажырата албайт.
кичүү айымдын жуунуу убакыты келди. Жуунуу убактысы? Елис, туура эмес жерден баштап атасың. Буга эмне болду? Азыр сенин кезең эмес. Анан да туура эмес аткарып атасың. Эжей мен алмаштырып алдым окшойт. Кечиресиз. Элис чыгармада жок да. Үзүлөбөчү. Элис, сен жиндейсиңби? Эмне кылып жатасың? Ой, түшүндүк, сүйөсүң, бирок бул оюнда. Ой, эмне кылайын? Жиним келип кетти. Болду достор, жетишет. Токтогон жерден уланта берели. Бизди эч ким ажырата албайт. Менин сулуу. Кичине айым, суранам, кичине бат сүйлөңүз макулбу? Медер мырза келет. Сизди минтип көрүп калса жакшы болбойт. Мен кайтарып турам. Макул эже, сиз кайтарып туруңуз. Менин атамдын жини жаман. Келсе бул жерди өрттөп салат. Сиз бирөө келип калса, ышкырып кой. Окей? О, досум, ой. Буларды кантип ойлоп атасың? Оюн Осман империясынын учуру. Кайдагы окей? Ой, мен кичине ролма кошоюн дедим. Менимче Фитнат кичинекей кыз. Эми кичине заманбап болсун да, ошондой болсун. Көп дөдүрөй бербечи. Кайсы заманбап? Сен жөн эле аткара бер. Кана, улантабыз. Эй, билесиңерби? Силер такыр искусствону түшүнбөйт экенсиңер. Силер эч нерсени түшүнбөйсүңөр. Болду, кана улантып жатабыз, бол. Кайгырба, Фырат. Жок, Дижиле. Пу десе. Досум Фитнат, Фитнат. Башынан баштап айтам. Кайгырба, Фитнат. Кайгырба, жаным. Күн адырлардын аркасынан чыгып атканда, ай тутулганда. Койчу. Болбогон жерден бир нерсени чыгарып атасың. Ошондо болуп калды. Байкап турам, сценарийге карап аптырсыңар. Жаттап аптырсыңар дагы. Бир нерсе болдубу? Ой, Еткин. Эми сен да түшүнөсүң го. Менин сөздөрүм кичине мындай кызыктай. Эми ай, күн мындай. Силердин сөзгөр эмне кыска болуп калды? Мындай кел, жат жаныма дегендей. Бир урам азыр. Жан, шылтоо издей бербечи. Ансыз да маанайын такы жок. Макул болот, азыр болот. Сен барып кайта алып кел. Кайгырба, Фитнат. Кайгырба, жаным. Жүр экөөбүз мындай сейилдеп келели. Анан таптаза абага чыгып дем алып келебиз. Болбойт жатат, болбойт. Карма муну. Сен болсо муну карма. Баргыла, чогуу даярданып келгиле. Баргыла. Кош келдиң, Кенан. Кош келдик. Каякта жүрөсүң? Жолдо кармалып калдым. Келиптир да. Жаным, бирок мен сага бир нерсени айтышым керек. Теги бүгүн мектепте сен урушуп кеткен киши бар эле го? Тиги уят жок киши. Уяты жок киши менин атам. Ал сенин атаң беле? Ооба, жаным. Менин атам болчу. Азыр деле атам. Анан эмне үчүн айтпай атасың? Мына ошондуктан айта албайтам. Кичинекей баладай мүнөзү. Эми атам кичине корсураак, бирок аябай жагымдуу киши. Биз аябай урушуп кеттик, Элиф. Сен билбейсиң. Билбейм, жаным. Мына ошол үчүн өзүңдү кечиртишиң керек. Эмне кылалы? Гүлдү сүйгөн тикелегине да чыдайт. Атаке? Атаке. Кенан келди. Кана, кайерде кызым? Атаке, мен азыр келем. Кенан. Кенан, токто. Кайда кетип атасың? Ой, сенин атаң мени бүгүнкүлөрдөн кийин бүкүл бойдон жеп коет, Элиф. Анда эмне кыласың? Коркуп жаш балага окшоп качып кетесиңби? Анан эмне кылышымды күтүп атасың?
кетпей менин сүйгөн адамымдай өзүңдү алып отуруңду. Кыйын болсо да таанышканыңды күтөм. Болгону ушул. Атаке, Kenan geldi. Sen? Ооба, мен. Метин, Кандайсың? жакшы. Менден ыраазычылык. Чоң рахмат. Аябай сонун экен. Эми акыркы күндөр алган эң сонун белек. Осмон агай үчүн берген тактикам ишке жарат окшойт. Ооба, бирок эмнегедир Осмон агай үйгө кайтканын анча кубана албадым. Үйдөгү бут кийими эсиме келет. Тазалык кийгиен ансыта жатты. Аны менин көп колумдан келбейт мындай көңүл алуу иштери. Эмнеге? Менимче жакшы эле кыласың. Sen кайдасың алтыным? Эже, кичинайымды издеп жүрөм. Жуунун убактысы келди. Бирок эч жерден таппай атам. Ого, жан-жандын жаттаганын кара, жаңылмач айткандай эле. Вай. Ой, биз силерди эркек балдар деп ойлоп атканбыз. Жаңылыштырбыз. Бул жерде эмне кылып жүрөсүңөр? Өтүп барат бие кетели дедик. Кеч болду. Эми кыздай түрүңөр менен бир нерсе болбосун дедик. Коргоно албайсыңар. Эгерде силерди коргоо керек болсо, Келесо. Менин көп чиниме тийбей көрсөтүп коем сага. Ойду келди сүйлөбөй адамдай болуп сүйлөсөң. биз адамга окшоп Уят эле го сыранам жигиттер. Аябай уят эле го достор. Силер эмне кылып жатасыңар? Достор, тим койгулачы буларды. Казан аякка аралашкан аялдар менен ызылдашып отурабызбы? Урматтуу айым келген жок окшойт да, э? Жок, келген жок, кийин келет. Атаке, кофеңиз даяр. Сиз каалаганыңыздай шекери аз, көбүгү көп. Чоң рахмат кызым. Аш болсун. Ал койжан. Рахмат жаным. Бизди көп жалгыз таштабасаң жакшы болот эле. Kenan, эмне кылайын жаным? Атам кофе ичем деди. Эмне шыбырап атасыңар? Бир нерсе болсо ачык сүйлө. Жок, атаке, кофесин берип атам. Мынакей Kenan. Мен бүгүнкү болгон капачылык үчүн кечирим сурайм. Чындап антип таанышканды каалаган эмесмин. Ооба. Албетте, атам пенсияга чыккан мугалим болгону үчүн эреже мыйзам боюнча болсун дейт. Ой, албетте. Тайроваңдын нихат үчүн сен ойлогом. Бирок көңүл да эми. Ушундай. Кечиресиз, кичине уят болуп жатпайбы? Ой, атам тамашалап жатат, Kenan, тамаша. Аябай тамаша кой. Ошондойбу, атаке? Жок, олутта элемин. Али кеч деле эмес кызым. Кол коюнга чейин убакыт бар. Телефонго жооп бер. Рыза мырза, эмне деп атасың? Чалсам эле нихат босого да болуп калат. Укпай жатасыңбы? Сенин кулактарың укпайт окшойт. Менин дагы сабырымдын чеги бар. Макул, Kenan. Карасаң, мен ортодо калдым окшойт. Суранам, кереги жок, болду. Бар болбойлу го, укпайт. Кулактары да өлүптүр. Ой, мунун болбойт, бул киши болбойт. Мага караңыз. Мен бул жерге сиздин урушуңузду укканы келген жокмун.
эшик тигине. Ата. Чыдабайм мындайга. Сен эмне деп атасың? Чыдабайм, судабайм. Менин жиниме тийбе. Чыгып кет. Ата. Кенан, жаным, сен акырын бара бер кааласаң. Болбосо бул жерде азыр баары өлөт. Эмне акырын? Кетем Элиф. Азыр дароо кетем бул жерден. Кел. Мен жаш кезимде күрөшкөм. Кааласаң күрөшөлү. Атаке, суранам, тынчтаныңыз жеме. Болду, караңыз кетти. Кана келиңизчи, отуруңуз атаке, отуруңуз. Отуруңуз, тынчтаныңыз. Чыдабайт имиш. Болду атаке, болду. Сиз туура эмес түшүнүп алдыңыз окшойт. О, ханым, сен үйдүн жолун таап алат белең. Чын, Тармалым, мен сага дагы эле таарынып атам. Мен үйдөн кууганың кече эле болгондо эсимде. Эмне болду? Кетип жатканда маанайың укмуш эле, эч нерсени тоготпой жаткан элең. Тармалым, бирок алдайды минтип кармаса болбойт да, баланы кулатып аласың. Сен көтөр анда. Мен тамагын алып келейин, курсак ачты. Кел берим. Аябай сонун экен. Билесизби, мен аябай жакшы көрүп калдым. Чын, Юсуф. Мен де жакшы көрүп калдым. Бирок жеңиңе жакшы көргөнүмдү такыр айтпа, макулбу? Садагың болоюн, карасаң, беттерин. Карачы. Айрыфат, болду жетет. Экөөбүздүн арабызда болбогон эле капачылыктын айынан кымындай бөбөк кыйналып жатат. Анан канча күндөн бери апасынан алыс кайгырып атат. Мен да ошону айтып атам, Тармалым. Бул жолку планың ишке жараган жок. Тиги жакта туруп бөбөктү эркелеткениңди уктум. Чын айтам, бул абалга эч кандай тиешем жок. Чын элеби? Ой, эмнеге калп айтайын? Ана мындай уюнга эмне үчүн кымындай баланы аралаштырат элең? Мен жинди белем. Тармалым, бул окуяга менин дагы тиешем жок. Биз эмне кылдык? Бул алдыйды уурдап алдыкпы, Тармалым? Бул алды анан кимдики я? Тармалым, карасаң, көздөрү да меникиндей экен. Ай күчүгүм менин, ай мончогум менин, курсагың ачтыбы? Ачка болдуңбу? Кана келчи. Досум, бул кийимдер менен кыймылдаган кыйын экен. Болгулу балдар, өзүңөр жоготпогула. Эртең кафенин чачылган Рыфат байке көрбөсүн. Марио. Сен кийимдерди баштыкка салбадың беле, досум? Ошол жерге койгом. Ошол жерге койдум беле? Жетиги жер беле? Бул жер беле? Досум, эмне мага күлүп атасыңбы? Капчыктар бул жерде, кийимдер жок. Кандайча жок я? Чын эле жок экен балдар. Телефон менен капчыктар бул жерде. Ого да. Ошолор эле кылышты. Спектакльди көрбөй калдык. Болгондо да сейфини элестете албай атам. Кара. Бир урамы. Кийимдерибиз гана. Мени шылдыңдап атышканда жыргап атышкан. Кийин акылдуу болушсун. Достор, аябай сонун болду. Айрыкча жан-жанга аябай сабак болду. Еткин. Башыңды иштетчи, досум. Ушул кийимдер менен көчөгө кантип чыгабыз? Досум, Стамбул көчөлөрүн билесиңби? Бизди көчөдөн жеп салышат, Чалар. Мунун алясын бир гана сен табасың. Ооба. Биздин кийимдерди үйдөн чуркап алып келе каласың, Ким? Менби? Мен бар го досум, бул кийим менен эч качан үйгө барбайм. Эч качан, досум. Анан бир суроо берейин силерге. Эмнеге мен? Ой, досум, Агвада жүргөнүбүздө биздин командирибиз болуп алгансың го. Азыр эмне болду? Сен бар го, учуп барып келип каласың. Бол эми, бол. Анан эң сулуусу сен болдуң. Чын. Эми сулуу болгонуң үчүн сага катуу мамиле кылышпайт деп ойлойм. Жан, азыр ушундай бир туштап туруп урам дейсиң, көрөсүң анан. Сулуу болуп калыптырмын. Мен барбайм досум эч качан. Мына сейфи барсың. Карасаң, томпоюп сүйкүмдүү көрүнүп турат. Койчу. Ушундай кебете менен эч жакка барбайм. Досум, эмне кылабыз? Ушинтип калып калдыкпы? Мен эч качан мынтип чыкпайм, достор. Эчтемен эмне дешет? Сулуусуң дедиң. Эч качан чыкпайм, досум.
досум кичине батыраак басалчы. Эми билесиңер го, бурчтан арыраак бирөө чыгып калабы, мен аябай коркуп атам. Сен эле коркуп атасың, Марио. Эмне кылалы досум? Юбка менен ушундай бат-бат басат экенсиң. Досум, жок дегенде жакшы жагын карачы. Астыдан соно шамал кирип жатат. Силер дагы жакшыраксыңар. Мен эмне кылайын? Бети көзүм капкара. Мен силерге эмне дедим эле? Кинодо дагы ушундай болот го. Биринчи эскертүүнү айткан биринчи өлгөн болот. Мынтип чекеден, кичине. Уяты жок. Кичине. Каштык, балдар, каштык. Уяты жок. 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 Болду чиет, ташат жибердиң. Эми бул жерге келгенибиз аябай жакшы болду. Чындап эле, сонун болду. Эмне кылалы досум? Таксиге отурганга акчабыз бар беле. Эми жок дегенде автобус келип калат. Бир байкеден жол кире сурайбыз. Төлөп кетебиз. Койгулачы. Достор, баргыла ишиңерди кылгыла түн ичинде, Кичине сейилдеп келбейли, эжеке. Бара турган жериңе таштап коебуз. Эжеке? Сен кимге эжеке деп атасың? Сен али эжени көрбөй деп атасың. Эжени көрбөй атасың. Акмак. Эже деп кот, акмактар десе. Келесо. Эже деп булардар, айбандар десе. Каяка жоголуп кетишти бизден түн сулуулар? Ким билет, кайсы жерде чыракты акыркы жолу өчүрүштү экен. Эмне жөнүндө айтып жатасыңар? Пойрас, чын эле жанарлар гана. Силер дагы урушуп кеттиңерби? Жок, биз эмне үчүн урушалы? Эми силер өлдүңөр. Бул кылганыңар эшектин да оюна келбейт. Достор, кечинде кылган шерменделигиңерди көрдүк. Эскертип коелу дедик. Мындай түрдө жарышмага катышып мектебибиздин атын булгап алат, түшүндүңөрбү? Кана тарагыл азыр. Карачы, мүдүрдүн ханзадасы менен жардамчыларына. Мүдүргө ишенип өзүнчө кыйын болуп калыпсыңар го. Эмне деп атасың? Тарт колуңду. Бергел. Бул эмне? Эмне болду силерге? Эмне болду балдар силерге? Биз эмне деп сүйлөштүк эле? Айтмакчы, түндө өйдө түнөгөнүң үчүн ал деге карыз болуп калды окшойт. Тармалым, Рыфат байкесинин кыйын күндөрүндө балдар жардам беришти. Анан керебети да аябай тар экен. Жанер да келип калды. Кууп салыштыбы? Үйлөрү тар экен Тармалым. Мери, сен аны муну кой дагы, бул алдай кимдин баласы ошону таап алгандан көрө. Полицияга баралыбы? Рыфат, бизди полиция баланы урдадыңар деп жүрбөсүн. Кайдагы уурлук Тармалым. Кечеге оозунан чыгып кетти. Өбөктү сен алып келбесең, мен да алып келген жокмун. Анда бирөө алып келип таштап кетти. Рыфат байке, сыртта тиги биздин камерабыз бар эле го, коопсуздук камерасы. Ошону карасакчы. Ой, Тармалым, мен дайым айтам, бул кыздын жердин түбүндө дагы 1,5 метри бар. Азаматсың Пакиза, камераны күйгүз. Эмнени талашып атасыңар? Агай, биз эч нерсени талашкан жокпуз. Булардын маселеси бар окшойт. Агай, биз алардан жакшыраак болорубузду билип туруп ичтери күйүп атышат. Жигиттер, мүдүр бей силерди спектакльга катышпайсыңар деди го. Мен укла. Биринчиден сабакта болгонуңарды унутпагыла. Мындай бири-бириңер менен айтышканыңарды каалабайм. Эми силерди угуп атам. Жанер. Агай, мүдүр бей бизди аябай жаман көрөт. Мейли, бизди кошпой эле койсун. Бирок биз баш тарткан жокпуз. Өзүбүздүн арабызда бир группа куруп, бир спектакль даярдадык. Агай, көрсөңүз, сизге да аябай жагат. Агай, чын эле, Оскар ала тургандай даярдандык. Алар жаман деп айткан жокпуз. Бирок бизге да мүмкүнчүлүк беришсин. Агай, ана мүдүр бей менен сүйлөшүп көрүңүзчү. Агай, менимче дагы буларды көргөндөн кийин ансыз да чечим кабыл алуу кыйын болбойт. Андай болсо көрөлү. Макул. Эми китебиңерди ачкыла. Сабакты болсо бөлдүңөр. Рыфат, бул кандай коопсуздук камерасы я? Биздин кафенин алдынан башка баардык жерди көрөт экен. Эми Тармалым, биздики кылмыштуулуктан алыс болгондуктан мен коопсуздукка көп маани берген эмесмин. Көрүнүп турат. Тармалым, бизде маанилүү кылмыш боло элек да.
Менимче бакчага мындай система коюп коюш азырынча боло элек. Анан дагы Ай Рифат болду, сүйлөбөй, Кудай үчүн башым шишип кетти, бош эле нерсени карай бер. Рыфат байке, кичине башын ажылдырсаңыз, тиги жерден бир аял өттү. Колунда биздин алдай бар болчу. кара. Ай, чын эле биздин алдай го. Кара. Келатат. Кара, кантип таштап койду, көрдүңбү? Уяты жок. Ай, кетип калды. Жүзүңүз чачкан нур, көздөрүңүздөгү жалын, анан тиги алмада болгон оозуңузду көргөндө өзүмдү өзүм жоготуп коем. Сизди сүйүп калдым, ханышам. Кел мен көтөрөйүн. Кичине айым белиңизди этят кылыңыз. Болду. Түшүр. Бир жериңди ортуп аласың. Башында бул кийимдерди көрүп, кичине корктум. Бирок жакшы нерсе даярдап турсаңар. Демек мүдүрбей менен сүйлөшөсүз дагы, Макул, сүйлөшөм. Чоң рахмат агай. Рахмат агай, рахмат. Кийимдерди чечип алмаштыргыла, болду. Кенан, Сен билең. бул жерде эмне болуп атат? Биздин балдар спектаклдин башкы вариантын даярдашыптыр. Ошону көрдүм. Сени издеп аткам. Бул жерде экениңди айтышканда эле бир нерсе кылып атканыңды түшүнгөм. Мени тааныбагансып айтасың да. Тааныйм. Бирок буга мүдүр мырза аябай ачууланат, билип кой. Эми мүдүр катары бир чечим чыгарыптыр. Бул чечим туура эмес болушу да мүмкүн. Менден сурасаң, балдарды ушинтип четтетип, сабакка көңүл бурууларына тоскоол болуп жатат. Макул дечи. Бирок эрежеге баш ийбесең башыңа бале болот, Кенан. Эмне болуп атат? Же сиздин ийгириңизге атаандаш боло турганыбыздан коркуп жатасызбы? Атаандаш болоюн деп жатабызбы? Балдарыма менин ишеничим чексиз. Бирок сага бир нерсе болот деп коркуп атам. Коркпо, өзүм жай карам. Сен мени эмне үчүн издедиң эле? Атам менен да жакшы болгон жок. Болгондо дагы эч. Кечирип койчу, Кенан. Чындап эле мындай болорун билген эмесмин. Кечирим сурай турган абал эмес. Мени жактырбашым мүмкүн, бирок сени аябай жакшы көргөнү анык. Макул, муну дагы мойнума алам. Мүдүр мырза анан атаң менен мамилем жакшы эмес. Бирок маанилүү болгону экөөбүздүн мамилебиз жакшы. Албетте. Анда эч кандай маселе жок. Кириңиз. Келиңиз, Кенан мырза. Жанерлер бир спектакль даярдашыптыр. Ошол жөнүндө сүйлөшкөнү келдиңиз, туурабы? Ооба. Көргөнүңүздөй эле мырзам, мүдүр катары кээ бир нерселерди билип турам. Мен көрдүм. Менин оюмча жакшы эле. Эми алар дагы бир жолу ал жерде аткарганга жана көрсөткөнгө татыктуу. Кенан мырза, чынын айтсам, жанерлердин мындай нерсени кылгандары мени эч таң калтырган жок. Анан бул жөндө сүйлөшүш үчүн сиз мага келгениңиз дагы. Сиз айта электе мен сизге түшүндүрөйүн. Бул жөндө жарыш макаласы менен сүйлөштүм. Ар бир мектептен болгону бир гана топ катыша алат. Эреже ушундай экен. Түшүнгөнүңүздөй бул маселе боюнча колубуздан эч нерсе келбейт. Ооба, түшүндүм. Байкаганыңыздай, кайра эле эрежелер Кенан мырза. Бир нерсени уюштуруп жатканда, ошол эрежелер керек экен. Анан ар бир эреженин логикалык түшүндүрмөсү сөзсүз бар, туурабы? Айта турган башка сөзүңүз барбы? Сөзүм жок. Жакшы. Анда сизге ийгилик мырза. Ай, чын мен такыр түшүнбөй атам. Кайсы уяты жок эне мындай таттуу бөбөктү босого таштап кетип калат. Балким бул аял аябай кыйын абалда калгандыр.
Пакиза болбогон нерсени айтпачы. Эмне болсо болсун. Мен таптым, башка бирөө тапса эмне болмок? Эми эмне кылабыз, Рыфат? Эмне кылабыз? Апасын издеп табабыз, башка эмне кылат элек? Жо, карасаң. Балдар. Мүдүр бей аткарбайсыңар деп айтты. Бирок мен бир айласын табам. Атыбыз чыгып калды, агай. Эмне кылсак? Мүдүр бей уруксат бербейт го. Кандай эмгек берип даярданганыңарды көрдүм. Жок дегенде эмгегиңер текке кетпесин деп аракеттенем. Дагы жакшы, сынагыңар жакшы өттү. Баарыңар өттүңөр. Болбосо мүдүр бейдин колу күчтүүрөөк болуп калат эле. Кана болду, классыңарга киргиле. Бол. Кеттик. Достор, силер башымды айландырып койдуңар. Маанайың көтөрүлөт дедиңер. Кел, башыңды сергитесиң дедиңер. Бирок болбой жатат, болгон жок. Ой, болду Сейфи, туура айтып атасың. Бирок акыр заман эмес го. Досум. Алмаштырып алыптырсың, ката болуп калыптыр. Досум, мынчалык кайгырбачы. Кара, сен акылдуу боласың. Болбосо келерки жыл тапшырасың, анан өтөсүң. Анан алдыбызда дагы бир сынак бар. Аны тапшыра ала турганыбыз анык эмес. Утулуп калгандардын тобуна кирип калабыз. Койчу. Чындап эле койчу, Марио. Болду. Достор, силер үчүн муну айтыш оңой. Мен болсо апама да, Айшегүлгө да сынактан өтпөгөнүмдү айта алган жокмун эй. Анан Кенан агайчы? Өзүңөр көрдүңөр балдар, жанарак деле. Кишинин жүзүнө да карай албай атам. Мен кантип айтам математикадан 0 алып, сынактан өтпөй калганымды. Көркөм тасма коомдук телерадио корпорациясында которулуп, үндөрү коштолду. Котормонун